не дождетесь деп айтайын деп уялып атам. Эмдиги жылы мындан дагы жакшы болот. Акылбек Жапаров 16 декабрда кызматынан алынды. Аны министрлер кабинетинин мүчөлөрү кол чаап, машинасына чейин коштоп барып узатышты. Айрымдар эми анын ордуна Ташиев келет десе, кээ бирлер Бабанов премьер болот деген сөздөр айтылууда. Акылбек Жапаров кызматынан эмнеге кол жууду? Анын ордуна эми өкмөттү ким жетектейт? Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Каналга катталыңыз. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгында Акылбек Жапаров башка кызматка которулгандыгына байланыштуу элеген кызматынан бошотулду деп жазылды. Муну министрлер кабинетинин вице-премьер-министри Эдил Байсалов дагы тастыктап, Акылбек Жапаров президенттин жанында эле болуп, элге кызмат кылуусун улантат деп билдирди. Кайсы кызмат тууралуу сөз болуп жатканы расмий айтыла элек, бирок АКШга элчи болот дегендер да бар. Акылбек Жапаров кандай иштеди жана эмнеге кызматынан алынды деген суроону эксперттерге берип көрдүк. Саясат талдоочу Эмил Жороевдун айтымында мындай нааразычылыктар топтолуп, жетер чегине жеткенде Жапаров кызматтан алынып отурат. Өткөн айдагы салыкчылардын ичинде болгон жаңжал менимче ошол бир бөлүгү гана. Буга чейин ошол 3 жыл бою кескин буга чейинки өкмөттөр, министрликтер, кабинеттер кабыл ала албай жаткан чечимдерди кабыл алып атты. Канчалаган ошол баарыбыздын эсибизде дордойчулар, базарчылар ар кайсы жерден ошол протесттер болуп атты. Салык системасын же салык өлчөмдөрүнүн кечке өзгөрүп аткандыгы, көтөрүлүп аткандыгы, жаңы салымдар кирип аткандыгы албетте толтура дагы нааразылыктарды да жаратып атты. Ошонун баарысын менимче жалпысынан алганда менимче ошол жетер жерине, бышар жерине жетип калдыгы деген үмүт ойдомун. Ал эми депутат Элдар Абакиров Акылбек Жапаров экономиканы өстүргөнүн айтып, анын кызматтан алынганы күтүүсүз болду дейт. Эми салыкты чогултканга жакшы аракет кылды. Менин оюмча, эми салыкты төлөшүбүз керек. Албетте жана кичи бизнес бар, экспорт бизнес бар, аларга бир аз өзгөчө мамиле керек. Эми негизи экономика өстү, анткени сырткы фактордо түрткү болду десек болот. Кытайдан соода 3 эсе өстү, жана башка фактордун баарын эске алганда экономика өстү. Менде деле так маалымат жок, бирок эми биз көргөн маалымат ошол акыркы салык боюнча жана 3 миллиард сомго ар кандай схемалар болду деп салык башчылары камалып кетти. Бирок так маалымат ала элекпиз эмне болгонун. Бирок андан башка бизде деле маалымат жок. Ошого байланыштуу болушу мүмкүн. Юрист Таттыбү Эргешбаева Акылбек Жапаров көмүскө экономика менен күрөшкөнү менен салык саясаты элге түшүнүктүү болушу керек деп эсептейт. Кабинет министрлеринин төрагасы Акылбек Жапаров канчалык иретте эффективдүү иштеди 3 жыл бою, ал боюнча бааны аналитиканын негизинде бериш керек. Мен бир гана көңүлүңүздөрдү бир нерсеге такап кетким келип атат. Бул салык системасы жалпысынан айта кетиш керек. Салык кодексинин жаңы версиясы 2022 жылдын январында кабыл алынып, ошондон бери концептуалдуу иретте 3 жолу чоң өзгөрүүлөр киргизилген. Жана бүгүнкү күндө жогорку кеңеште анга кошумча өзгөртүүлөр каратылууда. Ошонун ичинде система салыктык көзөмөл, салыктык жүк системасы жана эмгек акысын, ортончо эмгек акысынын ставкасын Бишкек боюнча ар бир регион боюнча көбөйтүү жана ошолордон салык жана социалдык төлөмдөрдү төлөө боюнча өзгөчө мыйзамда өзгөрүүлөр чоң көрсөтүлгөн болчу. Андан сырткары базарларга тиешелүү ким сатуу тармагында иштесе, ошолорго карата кассовый аппараттар менен сатууга милдеттүү иретте мыйзам киргизилип, патенттик системанын көп түрү жокко чыгарылып, ошентип көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атат. Бул негизи өлкөнү мындай теневая экономика деп коет. Бул бейформалдуу экономикадан чыгарыш үчүн жакшы жолдор болушу мүмкүн. Бирок практика иретинде канчалык эффективдүү болуп атат, эл ошонго даяр болчубу, ошондой маселелер бар. Ошондуктан менден бир сунуш бар эле. Мына кийинкисинде азыр кабинет министрлеринин төрагасын аныктап атканда, жогорку кеңешке пакеттүү иретте демилгелер, мыйзамдык демилгелер кирип атканда, чоң көңүлдүү ушул Кыргызстандагы жеке ишкерлерге, жалпысынан бардык адамдарга карата салыктык концепция алдын ала түшүнүктүү, стабилдүү болушун өз тарабыман мындай сурап кетет элем. Эмне дегенде, мына бүгүнкү күндө Орчунду регионго жалпысынан
дүйнөгө глобалдык өзгөрүүлөр болуп аткан кезде экономикалык туруктуулуктун түздөн түз бирден бир кепилдиги бул салыктык туруктуулукта. Акылбек Жапаров салык кызматынын жетекчилери коррупцияга шектелип, жапырт кармалган учурда министрлер кабинетинин төрагалыгынан кетти. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште коррупцияга жазаны күчөткөн мыйзам долбоорун түшүндүрүп жатып, салыкчыларды мисал кылып, алардын мыйзамсыз аракетинен мамлекетке 3 миллиард 200 миллион сом зыян келтирилгенин айткан. Ушул окуяда Акылбек Жапаровдун жоопкерчилиги боюнча суроо ачык бойдон турган. Бул уюшкан кылмыштуу топ менен, бандиттер менен күрөшүү оңоюраак экен да, коррупция менен күрөшкөндөн көрөчү. Алар менен күрөшүү оңоюраак экен. Мына мен көрдүм аны, өзүм сездим. Азыр мен бандитмин деп чыгып, же болбосо бандиттик ишти эч ким кыла албайт, качып жүрөт. А коррупция до сих пор продолжается. Где-то уже коррупция дошло до высоких уровней. Вот буквально вчера мы, 2 дня назад, задержали руководителей налоговых инспекций столицы, 4 людей. Так, они нанесли бюджету приблизительно по нашим подсчетам около 3-2 миллиарда сомов. В то же время мы сейчас требуем от наших ушул убакта биздин жанагы жөнөкөй жарандарыбыздан, жана азыр базарларда отурган жарандарыбыздан налог төлөө, салык төлөө деп алат, кыйнап атабыз, туурабы? Этенен деп туруп. Именно ушу этененди жашырышып, этенен боюнча коррупциялык схема түзүшүп, налоговиктер өздөрү. Так, 3,2 миллиард бул азыр башталышы гана. Возможно, сейчас вот это расследование как раз идет, возможно, мы сегодня, завтра будем задерживать еще более других начальников сверху. Это может быть дойти до каких-то руководителей. Андан кийин эле президент экономика министрлиги сунуштап жаткан унааларды техникалык кароодон милдеттүү өткөрүү мыйзам долбоорун коррупцияга жол ачарын айтып, коомдук талкуудан алдырган. Экономика министрлиги мындай сунушту министрлер кабинетинин төрагасы менен макулдашпай туруп бере албайт. Президент Жапаровдун тех кароону милдеттүү кылууга ачык каршы чыкканы, демек, Акылбек Жапаровдун жүргүзүп жаткан саясатына макул эместигин айгинелейт. Айтсак, Садыр Жапаров 25 ноябрда мугалимдер үчүн ноутбуктарды сатып алууда милдеттерин тийиштүү аткарбагандыгы үчүн Акылбек Жапаровду баш кылып бир нече министрге сөгүш берген. Себеби ноутбук алууга акча бөлүнгөнү менен алына элек. Ал арада экинчи чейрек бүтөйүн деп калды. Андан сырткары, экономика министрлиги курулуш компанияларга 12% салык салуу сунушу кыйла сынга алынган. Мындан тышкары өкмөт жолдо көп жүргөндөр көп төлөшү керек деп, жаңы жылдан тарта ар бир литр бензинге 1 сом төлөө сунушун киргизип, бул мыйзам долбоору жогорку кеңеште колдоо тапкан. Өкмөттүн маалыматы боюнча, айдоочулардан чогулган акча жолдорду оңдоп түзөөгө жумшалат. Бирок бул демилгеге нааразы болгондор көп. Анткени аны менен катар бензин жана газдын баасы да кымбаттап жатат деп жөө келтиришкен. 11 декабрда жогорку кеңеште жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында депутат Султанбай Айжигитов министрлер кабинети реалдуу ички дүң продукциянын көрсөткүчүн туура эмес эсептеп жатат деп нааразы болгон. Ага чейин Акылбек Жапаров өлкөнүн реалдуу ички дүң продукциясы 11 айда 9%га өскөнүн билдирген болчу. 2021-2023 жылдардын жыйынтыгы менен номиналдуу ички дүң продукция менен жана реалдуу ички дүң продукция менен айырмасы 503 миллиард сом болуп атат. Ал эми келе жаткан силердин эле ушул эсебиңер менен келе жаткан 27 жылга чейин уже айырмасы 1 триллион сом болуп калып атат. Ошону мен 2 айдан бери 3 министриңизди чакырып, ошону же тактап туура эмес экенин айткыла, же болбосо мойнуң аргалып турушун оңдогула дегенди мен эч эле ошону эме кылып атам. Өзүңөр жакшы билесиңер. Расмий документтерге алдын ала жалган маалыматтарды берген бул кылмыш. Бул служебный подлог деп коет муну. Акылбек Жапаровдун ордуна министрлер кабинетинин төрагасынын милдетин Адылбек Касымалиев аткармай болду. Анын талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. 64 жаштагы Касымалиев кесиби боюнча экономист, эмгек жолун 1984 жылы илимий кызматкер катары баштаган. Ал 1994 жылдан 2005 жылга чейин финансы министрлигинде ар кайсы кызматтарда иштеп, 2015 жылдан 2018 жылга чейин финансы министри болгон. Өлкөдө бийлик
алмашканда президенттик администрациянын жетекчисинин орун басары жана Венгер Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү болгон. Андан соң 2022 жылы министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп дайындалган. Акылбек Жапаровдун тушунда экономика өстүбү? Ал сизге кандай сезилди? Балким сиздин айлыгыңыз көтөрүлдүбү же сиз таптакыр эле башкача ойдосузбу? Комментарий жазыңыз.